адамга адал менен арамдын ортосунда күмөндүү маселе болуп кала турган болсо, сурай турган бирөөсү жок калса ошол учурда, ошол убакытта урматтуу бир туугандар, харамга түшүп калгандан корккондугу үчүн күмөн нерседен өзүн сактагандыгы жакшы болот дейт. Эгерде бир учурда сизде арам адал экендиги шектүү болуп калса, сурай турганыңыз жок калып, илимиңиз жетпей кала турган болсо, ошондо арамга түшүп калгандан этиет болуп, ошол күмөн нерседен сактанууңуз сизге важип болуп эсептелет. Үйүнө бир нерсе табып алды. Жей турган бир нерсе буюм же бир тыйын, бирок билбейт. Меники беле же башка бирөөнүкү келген коноктор түшүп калганбы деп күмөндөнүп калса, такыбалык ошону ташташ керек деди. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн үйүндө курма табып алды дагы, садаканын курмасы болуп калбасын деп коркуп, ошону жебей койгон. Албетте ал арам болбойт эле. Үйүнөн тапканда үйүндөгү нерсе өзүнүкү болуш күмөнү толук эле. Пайгамбардык садакадан эмес эле. Бирок ошого карабастан садаканын малы болуп калбасын деп таштаган